Жакшыны жакшы деп айта албаган, бирок жаманды ашыра айткан эл экенбиз. Мына бир жумадан бери Адахан Кимсанбаевич элди кыдырып жүргөнүн көрүп жатасыздар. Ар бир жолугушуусу 2 саат созулса, 2 саат тикесинен тик туруп, бир жутум суу да ичпей, ар бир барган жеринде жаттап алган кагаз менен эмес, ар кыл темада шайлоочунун жүрөгүнө жеткизе сүйлөп жатканы мени да таң калтырды. 2 саат эмес 2 минут элдин алдында сүйлөй албай, жазып алган 2 сүйлөм кагазды да окуй албай, элге шерменде болгондорун көрүп жатабыз. Сүйлөй албай, жазылган кагазды окуй албай жатса, 2 сөздүн башын бириктире албайт, сабатсыз, базардан келип алыптыр. Ушундайлардан уялып бүттүм, деп бүт баарыбыз шылдыңдап басып жатып калабыз. Тилинен чаң чыгып, ар бир сүйлөгөн сөзүн орунду, эки тилде так, даана таза сүйлөгөн, эл аралык жолугушууларда өзүн мыкты көргөзө алган оратор уулдарыбыз болсо, көп сүйлөйт, сөзү эле бар деп сындайбыз. Өзү бизге эмне жагат? Же бизге уурдаган, элдин акчасына улак берип, топ тептирип, 1000 сомдон таркатып туруп, бир кафеге чайга чакыргандар болсо эле болдубу? Бул суроого элине жараша башчысы деген гана макал кыска нуска жооп берет. Дагы бир мисал, ушул убакка чейин дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдардын баары оратор лидер болушкан. Мисалга алсак Авраам Линкольн, Уинстон Черчилл, Ленин, Фидель Кастро. Учурдагы дагы бир оратор лидерлердин бири түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган. Булар эң мыкты экономист, ученый, химик, физик же миллиардер болгону үчүн эмес, акылынын тунуктугу, ораторлук, лидерлик сапатка ээ болгону үчүн тарыхта калды. Ушундай сапатты бүт баары эңсейт, бирок ал жараткандын колунда. Кимге берсе, ал адам бактылуу адам деп ойлойм. Канчорок Канатбек. Жаңжал, жаза, акыркы тизме, шайлоонун кызыган учурундагы окуялар. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы жана башкы прокурор менен ички иштер министринин орун басарлары маалымат жыйын өткөрүштү. Анда алдыдагы парламенттик шайлоону уюштуруу жана даярдыктары тууралуу маалымат беришти. Шайлоочулардын акыркы тизмеси жарыяланып, 3,523,532 кыргызстандык катталды. Бул 2015-жылдагы парламенттик шайлоого салыштырмалуу 762,735 адамга көп же 27,6%га өсүш болду. Убактылуу жашаган жеринен добуш берүү үчүн 488,873 шайлоочу форма 2-син алды. Чет өлкөдө жүргөн 32,582 мигрант Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого катыша алат. 2015-жылы 15,312 гана кыргызстандык добуш берүүгө укук алган. Документтерди кароо учурунда ар кайсы партиядан 42 талапкер шайлоого катышуу укугунан ажыратылды. Жалпы жонунан 2475 шайлоо участкасы ачылды. Анын ичинен 45-и чет өлкөдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө. Шайлоо өнөктүгү маалында 128 мыйзам бузуу катталып, прокуратура тергеп жатат. Анын 82-си жазык кодекси, 46-сы жоруктар кодекси менен каралууда. Башкы прокуратура административдик ресурсту колдонуу боюнча 11 фактын иликтеп жатат. Азырынча эч бир мамлекеттик кызматкерге чара колдонула элек. Атамекен партиясындагы өзгөрүү жакшы шартта, туура шартта пайдаланылып жатат. Адатта эгемендик менен жашташ турукташып калган саясий партияларда лидерлери кеткиси келбейт. Партияны жеке менчиктей көрүп, кармап отура беришет. Бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө деле ушундай көрүнүш. Текебаев баарын аңдап, алдын ала сезген көрөгөч саясатчы. Артында ордун баса ала турган жаш саясатчы өсүп чыгып келатканын сезип, ага ордун өткөрүп берди. Өсүп келген жаш лидер Жанар Акаев. Жанарды да жакшы билем. Чындыкты бетке айткан, тайманбаган, курс жигит, командасына мыкты улан кыздарды тартып, шайлоого Атамекенди баштап баратат. Ал эми Текебаевдин ысымы тарыхтан өчпөйт. Кийинки муун Текебаевди парламентаризм, демократизм жолунда Кыргызстандын келечегин түптөп кеткен инсан катары кыргыз тарыхынан окуйт деп ишенем, деп жазат Роза Отунбаева. Алтынбек Сулайманов: акыл жана билим революциясына чакырам. Мамлекеттик системанын ичинде иштеп, ал системанын туткуну, курмандыгы болгон адам катары Кыргызстан 30 жылдан бери эмнеге алдыга жыла албай жатканын себебин билем. Бул тууралуу Бир бол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов Ошто өткөн форум учурунда билдирди. Иш-чарага саясий партиянын тарапташтары жана жактоочулары келишкен. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө калыптанган система бизге каршы иштейт. Ага сиздердин да акылыңыздар жетип турат. Учурда мамлекетибизде иштеп жаткан система туура эмес. Анын азабын жалпы 6 миллион элибиз тартып жатат. Бүгүнкү күндө бул системада кошоматтыкты жакшы билген, тааныш билиши бар, жемкорлукту өздөштүргөн чоңдордун гана балдары иштеп жүрөт, деди лидер.
Ошондой эле Алтынбек Сулайманов ушул эле эски системаны мындан ары гүлдөтүп улантабыз дегендер терең жаңылышууларын белгиледи. Учурда бул системаны өзгөртө турчу жаратман жаштар бар. Мына ушул жаңыланууга жалгыз эмес, заманбап билимге ээ болгон жаңы жүздөрдү, өзүнүн тармагындагы ийгиликтерди жараткан инсандар менен чогуу баратам. Мен сиздерди күч төңкөрүшүнө эмес, акыл, деңгэл, билим революциясына чакырам деп сөзүн жыйынтыктады Алтынбек Сулайманов. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 23 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75-сессиясындагы жалпы дебаттардын алкагында видео кайрылуу жасады. Жээнбековдун кайрылуусу президенттин сайтында жарыяланды. Анда Жээнбеков Кыргызстан адам укуктарын бекемдөө принциптерин карманаарын белгилеп, өлкөнүн өнүгүү жолун аныктаган стратегиялык документ 2040-жылга чейин түзүлгөнүн айтты. Ал стратегияда ар бир жарандын укугун коргоо каралганын билдирди. 4 октябрдагы парламенттик шайлоого бардык эл аралык байкоочулар чакырылганын айтып, саясий жарыш ачык өтө турганын белгиледи. Биз шайлоонун заманбап технологияларды колдонуу менен ачык, айкын жана атаандаштыкта өтүшү үчүн бардык күч-аракеттерибизди жумшайбыз, деди президент. Мамлекет башчы Бириккен Улуттар Уюмундагы видео кайрылуусунда пандемиянын экономикага тийгизген таасири, терроризм, Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташуусу, экология маселелерине токтолду. Жээнбеков Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун бардык аракеттерин колдой турганын айтып, уюм өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин керектүү жана натыйжалуу өнөктөшү экенин билдирди. 21 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жылдык жыйыны башталган. Уюмдун тарыхында биринчи жолу дүйнө мамлекеттеринин лидерлери Нью-Йоркко чогулбай жыйынды онлайн өткөрүп жатышат. Башкы ассамблеянын жыйыны 29 сентябрда соңуна чыгат. Орусиянын президенти Владимир Путин дүйнөлүк Нобель сыйлыгына көрсөтүлдү. Бул тууралуу орусиялык жазуучу Сергей Комковго таянып, аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты. Маалымат кылайык, журналисттердин Кремль Путиндин бул сыйлыкка көрсөтүлүшүнө кандай көз карашта деген суроосуна, эгерде сыйлык берүү чечими кабыл алынса жакшы, кабыл алынбай калса да эч нерсе эмес деп жооп берген президенттин пресс катчысы Дмитрий Песков. Белгилей кетсек, буга чейин 17 сентябрда орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный дагы Нобель сыйлыгына көрсөтүлгөнү маалым болгон. Маалымат үчүн айта кетсек, ушул убакка чейин Орусиянын жарандары Нобель сыйлыгын ала элек. СССР учурунда Андрей Сахаров жана Михаил Горбачев аталган сыйлык менен сыйланышкан. Москвада көбөйүүдө. Орусияда сутка ичинде 6000ден ашык адамдан коронавирус аныкталды. Орусиянын 84 аймагынан акыркы бир сутка ичинде 6595 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. 149 адам каза болсо, 6130 бейтап айыгып чыкты. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазышууда. Айбар Султангазиев: 15 күндөн кийин коронавирус кескин көбөйөт, сактаналы. Ар кайсы алыскы өлкөлөрдө иштеп жашап жүргөн биздин мигранттар ковидтен абайлагыла деп чочулоо менен коңгуроо кагып жатышат. Коңшу өлкөлөрдө куш тумоосу чыкты. Биз болсо үгүт иштерин, тойлорду күчөтүп алдык. Жакынкы 10-15 күндө эмнелер күтүлөт? Коронавирус кайрадан көбөйө баштады. Жазында 11 майда карантин бүткөн. Бирок 15-июндан тарта кайра күчөп баштаган. Вирустун жайылышына бир ай убакыт керек болду. Азыр күн салкындап калганга элдер көп топтолуп баштады. Бир айда алып карасак, мисалы 1 сентябрдан бери элдин топтолуусу күч алды. 30 сентябрь, 5 октябрларда кескин көбөйүп баштайт. Менин жеке пикиримде так маалымат берилбей жатат деп ойлойм. Шайлоого чейин кичине эл дүрбөбөй тынчыраак жүрүүсүн ойлоштубу? Көбөйүүнүн себептерине токтолсоңуз. Дарт күчөп турганда 5000 адам каза болду дейли. Август айынын аягынан бери ошолордун баарынын кыркылыгы өткөрүлүп жатат. Ал жактарда 100-300дөй адамдар топтолуп жүрүшөт. Жазында, жайында өткөрүлбөй калган тойлор күч алды. Эң биринчи эле үйлөнүү тойлору, юбилей, тушоо той дегендер азыраак. Башкаларды кое турса болот. Бирок үйлөнүү той аябай көбөйдү. Жаштар күтө албайт экен. Мени деле тойго чакырып калып жатышат. Аз адам деп коюп ага болбой эле чогулушууда. Вирустун жайылышына шайлоонун үгүт иштери да чоң таасир берүүдө. Соц тармактардан көрүп атпайбызбы? Канчалаган адамдар чогулуп атканын. 200-300дөй адам жүрөт. Бусиктер менен биздин жарандарды шайлоо участкаларына ташып жатышат. Ошолордун баары вирустун көбөйүшүнө шарт түзүүдө. Эми шайлоо бүтөөрү менен так статистиканы көрсөтө башташат. Азыр балким так айтпай турушкандыр. Эксперттердин айтымында эл сасык тумоо менен ооруй башташты. Кечинде салкын, күндүз ысык. Эми эки вирус кошулганда абдан оор болот. Бул коркунуч балким сасык тумоо менен өтүп кететтир.
Андай болбойт. Коронавирус эч жакка кетпейт. Биз адамдар унутуп калгыбыз келет. Коронавирус бир жакка кетип калчудай сезип, ал кетпейт, арабызда жүрөт. Менин эсебимде 2 миллиондой адам ооруй элек. Алар ооруп айыгышы шарт. 2 миллион булар орточо же оорураак түрү менен ооруп айыга тургандар. Бул жерде иммунитети бар адамдарды эсептеген жокмун. Ошондуктан ооруй электер ооруйт. Бирок чоң шаарларда азыраак болуп, ал эми аймактар коркунучтуу болушу мүмкүн. Бир жума 10-15 күндөн кийин вирус кескин көбөйүп, бирок өлүм азыраак болот. Себеби дарыгерлер тажрыйба топтоп үйрөнүп калышты. Алар башында абдан оор болмоюнча жата бергиле деп айтышкан. Азыр болсо ооруп баштаганда эле дарыланууну баштоо керек экенин түшүнүштү. Өкмөт деле дарыларды запастап койсо керек. Ишенгим келет, оор формалар көп эле болот. Мисалы жүрөк оорулуу, кант диабетине чалдыккандар болбой эле ооруйт. Ошолор дарыланууну дароо баштоосу шарт.